Саламатсызбы, Чак-Чак кулинардык каналына кош келдиңиз. Катталып лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Достор, саламатсыңар. Бүгүн ушундай сонун жашылчалар менен, жашыл жер жемиштер менен, жана уйдун эти менен лагманга жакшы подлив жасайбыз. Бул подливди ганфанга да колдонсок аябай жакшы болот. Бул жерде этти ушундай ичке жука кылып туурап алдым. Уйдун сулпетин колдонсок аябай жакшы болот. Бир пияз, бир чоң пияз колдонобуз. Пиязды дагы ушундай чоң-чоң эле бөлүкчөлөргө бөлүп туурайбыз. Бул жерде селдирей чөбүн колдонуп атабыз. Селдирейдин ушу катуу сөңгөктөрүн, талчаларын ушундай майдалап тууралабыз да аны кууруйбуз. Жалбырагын майдалап туурап кийин даяр болгондо колдонобуз. Андан тышкары албетте перец колдонобуз. Ачуусун, таттуусун өзүңүздүн татыңызга жараша колдоно бересиз. Бир айта кетчү нерсе бар. Ушул подливди жука ушундай тоголок казанда жасаса даамдуураак болот. Жемиштер эзилбей жакшы куурулат. Алты-жети порция подлив жасап жатам. Бул жерде 50-80 мг суу майды ушинтип кашыта ысытып алып, анан этти кууруйбуз. Эттин суусу чыкканча чоң отто кууруп алабыз. Суусу чыккандан кийин капкагын жаап, 10 мүнөткө жай от менен демдеп алабыз. Суусу ушинтип бууланып чыккан соң, кайрадан отун чоңойтуп, чоң от менен эми жер жемиштерди кууруп баштайбыз. Эң алгач албетте пиязды кууруп алабыз. Пиязды жакшылап кууруп, кызартып алабыз. Андан соң томат пастасын көбүрөөк кошконубуз жакшы болот. Кыпкызыл, даамдуу, жакшы подлив болот ошондо. 3 аш кашык коштум мен. 2-3 минутта күйгүзбөй, өрттөп салбай, жакшылап жанында туруп кууруп алабыз. Андан соң бул селдирейдин бутактары, талчалары жана бир аз чеснокту кууруйбуз. Ушул эле этапта мына ушул пекин капустасынын катуу сөңгөктөрүн ушундай 3 бурчтук кылып туурап алып, аны да кошобуз. Аралаштырып кууруйбуз. Буларды бир 3-4 минутта чоң от менен кууруп алабыз. Андан соң сууну кошобуз. Сууну жарым литр же 1 литр кошсоңуз болот. Канчалык суюк кылгыңыз келсе, ошого жараша суу кошосуз. Менимче бул жерде 1 литрден ашырбаган жакшы болот. Суусу көп болсо дагы супсак болуп калышы мүмкүн. Мен жарым литр суу коштум, анткени гюро лагман сыяктуу мындай коюураак подлив болсун дедим. Эгер суюгураак шорпосун көбүрөөк кылам десеңиз, 1 литрге жакын суу кошсок болот. Сууну жылуу же кайнак суу кошсок туура болот. Андан соң специялерди, татымалдарды кошобуз. Татымалдар эң жөнөкөй эле туз, кара мурч, паприка жана ачуу болушун кааласаңыз, ачуу калемпир кошуп койсоңуз болот. Мынакей эми 15 минуттадай орто отто кайнатабыз. Эми бышаар маалында ушинтип жашыл калемпирлерди кошуп алабыз. Бул калемпирлер 2-3 минутта эле кайнайт. Эзип баарын кайнатып салыштын кереги жок. Орто отто 5 минуттадай кайнатабыз дагы, анан отун өчүрүп коебуз. Анан ушу эң акыркы болуп селдирейдин жалбырактарын майдалап туурап салабыз. Жана чеснокту кошуп, аралаштырып отун өчүрөбүз. Мына ушинтип биздин подлив даяр болду. Эгер рецепт жаккан болсо, кулинардык канал Чак-Чакка катталыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Лайк басып, комментарий калтырып туруңуздар.